оргутчан чыгат. Оргуанчаңды көргөндө эмне кеңин жан чыгат. Атаңдын көрүнүне оргуанчаңды караса. Assalamu alaikum урматтуу телекөрүүчүлөр. Кайрадан сиздердин назарыңыздарга башканы коюп Манастайт теледолбоорубуздун кезектеги чыгарылышын тартуулайбыз. Бүгүнкү чыгарылышыбызга биз Кыргыз Республикасынын президентинин алдындагы мамлекеттик тил комиссиясынын бөлүм башчысы Молдоканов Аалы агайды чакырганбыз. Куш келипсиз агай. Сизди саламатсыздарбы? Сизди bu социалдык тармактардан бир сенсациялуу маалыматтарды чыгарган адам катары жакшы билебиз. Себеби мындан бир нече жыл мурда Манаска байланышкан ушул улуу ата мекендик согуш жылдарында Берлинде 43-жылы Манасты чыгарган деген бир маалыматыңызды окудук элек. Анан мунун далили катары ошол чыгармадан бир нече беттеринен баягы ксерокопияларын сизден алдым эле да. Анан эми бүгүн дагы бир жакшы бир мурда биздин телекөрүүчүлөрдүн Кыргызстан элинин баягы кулагына угулбаган бир жакшы кепти айтам деп отурасыз. Бул кеп негизинен биздин сыймыгыбыз болгон кыргыз эл жазуучусу Чыңгыз Айтматов агайга байланыштуу сөздөр болуп атат. Негизи Чыңгыз агайды дүйнөнүн жүздөгөн мамлекеттеринде чыгармаларын тарап, анан көптөгөн адамдар билишет да. Дүйнөдө Кыргыздан мурда баягы кыргызмын десең, Кыргызстандамын десең, Кыргызстан дегенде Айтматов десең, Айтматов деп билчеле да. Мына 2 жыл мурда ошо Чыңгыз агайдын 90 жылдыгы өттү. Бүгүнкү күндө Чыңгыз агайдын чыгармачылыгы боюнча мектептерде, жогорку окуу жайларында сабактар өтүлүп келет. Ал эми кыргыз тилин өркүндөтүүгө дагы Чыңгыз агайдын чыгармаларынын канчалык деңгээлде таасири бар? Кепти ушундан баштасак. Кандай дейсиз? Темки рахмат. Эми ал кишинин чыгармачылыгы тикеден тике таасири бар. Анын үстүнө мына өзүң атап өткөн мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссия деген мекеменин түзүлүшүнө дагы бул кишинин сунушу болгон. Учурунда ал кездеги президентибиз Аскар Акаевге тилибиз калып калды. Мына ушул борбордо жападан жалгыз мектеп болгон. Ушу кандай болот? Бала бакчанын баары башка тилде тарбия берет деп сен президенттин карамагында, президенттин алдында чоң кадыр барктуу комиссия түзүп, бул ишти колго койбосоң деген бул кишинин башында сунушу болгон. Ал комиссияны башкарган Камбаралы Бобулов, жазуучу. Жазуучу Камбаралы Бобулов ал кезде коомдук уюм эле, Кыргыз тил коому деген. Ал киши ошол коомдо иштеп, депутат болуп, андан кийин орукчал болуп калган. Ал киши бир аз алыстап калган учур болчу. Бирок андан кем эмес, мекенчил, жазуучу, өзү менен жакшы үзөңгүлөш мамиледе жүргөн Казат Акматовду ошол комиссияны башкартып, ушундай түзүлгөн. Эми айтып өттүң, улуу жазуучубуздун, улуу инсаныбыздын 90 жылдыгы жалпы алганда мамлекеттик деңгээлде жакшы өттү. Кыргызстандын бардык булуң бурчтарында, анын ичинде борбордо, жогорку кеңештин өзүндө дагы жакшы белгиленди, жакшы сөздөр айтылды. Бирок баягы эл билген эски нерселер көбүрөөк айтылып, бул кишинин бизге жасап берген эмгеги өзгөчө. Кийинки өмүрүнүн соңку жылдары бул киши элчи катары Европада жүрүп калды. Ошол тушта кылган эмгектери тууралуу анча айтылбай калды. Өзү ар кандай пикирлерди айтылып жүрөт да, баягы Кыргызстанга эч кандай мындай
бир Ошондой пикирлер салымы тийген эмес, өзүнүн чыгармачылыгы менен эле жүргөн деген сыяктуу да пикирлер айтылып жүрөт. Анан ушул боюнча дагы өзүңүздүн пикириңизди айтсаңыз. Урматтуу Темке, биринчиден ушул Манас атабыздын аты менен аталган студияга чакырып, анан эми көпчүлүгүбүз кийинкинин манасы улуу агабыз, улуу жазуучубуздун ушул мамлекеттик тилге байланышы туурасында сурап калдың. Мына азыр президентке караштуу мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссия деген мекеменин түптөлүшү, иштеши дагы 20 жылдан ашып баратат. Ошол Чыңгыз Төрөкулович Айтматовдун сунушу менен болгон убагында. Бирок ал эми ал киши ойлогондой милдет аткардыбы комиссия, аткара албай атабы, ал эми ал башка маселе. Анан эми бүгүн айталы деп аткан маселе, мен ушу бир улуу жазуучубуздун 90 жылдыгы да жалпы алып караганда абдан жакшы өттү. Мамлекеттин жетекчилеринин, эле мамлекетибиздин коомчулуктун колдоосу менен республиканын баардык булуң бурчтарында, анын ичинде Борбор калаабызда, Жогорку Кеңештин өзүндө бул киши жөнүндө баягы сөздөр айтылды. Бирок эми эл билген, элге жат болуп калган, анын чыгармачылыгына байланышкан баягы мурдакы тааныш нерселер көп айтылды дагы. Бул кишинин өмүрүнүн соңку жылдарын өтөгөн элчилик кызматтагы жасап кеткен иштери, кыргыз элине карата ошо сыртта туруп ойлогон ойлору, ушул нерселер кичине кемчил калып калды. Бүгүн эми ошолор жөнүндө, ошолор бир мындай айтып берүүгө арзый турган бир чоң окуя жөнүндө мен муну биринчи жолу ушул жерде айтайын деп келип атам. Бул 2001 жыл. 2001 жыл ушу май айлары болуш керек. Ушу азыр биз кеп кылып аткан мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссияда мен жоопту катчы болуп иштеп турам. Ал киши менен жакшы саналаш, үзөңгүлөш жүргөн Казат Акматов ушул комиссиянын башкарып турган кези болчу. Ал киши Чыңгыз Төрөкулович менен өмүрүнүн акырына чейин жакын мамиледе жүрдү. Анан ал киши кызматка ошол күнү эртең менен бир саат 11ге жакындай кечирээк келди. Анан бир жаман жайдар болуп, бир кубанычтуу келип эле мени тиги бөлмөсүнө чакырды. Анан барсам, отургунуң дейт. Сен жылкычынын баласымын. Жылкы менен чоңойгом деп жүрчү элең. Жыргамай болдук. Чыкөм кече Европадан келген экен. Түн бир окунга чейин жалаң ушунун тегерегинде сөз кылып отурдук. Европадан бир 2 абдан бай адамды, акчалуу адамды алып келиптир. 2 миллиард доллар менен келишиптир. Эми буюрса жылкыга ойт экенбиз. Мамлекеттик тилден эчтеке чыкпай калды көрүнөт. Акаев шайлоосунан өтүп алгандан кийин мына көрүп атасың, бизди кабыл албай да калды. Жоюп деген 2-3 аракети болду. Чикемди салып атып, эптеп аман сактап калдык деп аны ачык айтып. Анан мени кызыктырып атат. Анан кыскасы Чыңгыз Төрөкулович өзү билесиз, бул кишинин зоотехник билими адегенде анын техникумун бүткөн. Андайын жогорку окуу жайын бүткөн. 8-9 жыл жалаң ушул айыл чарбасы, мал чарбасы боюнча жүргөн. Мал чарбасы боюнча адис болуп. Абдан чоң адисте бул киши. Кийин эми адабиятка өтүп кеткенден кийин ал кишини жазуучу катары таанып калдык да. Бул өзүнүн кесиби боюнча да башында иштеп калган учурлары бар. Ошол өзүнүн адистигине таянып, анан бул европалык эмес, дүйнөлүк кадыр баркына таянып, жанагыдай адамдарга чыккан экен. Бул киши эми көп ойлонсо керек. Кыргызстанга кандай жардам кылсак болот? Кантип буну бир өнүктүрүп кетсек болот? Эми капиталисттик жолго түшүп каткандан кийин бир каражат табуунун жолун, эл үчүн бир жакшы нерсени деп ушу өзүн багып жүргөн ойлор экен. Анан мен эми ошондо Казат Акматовдон укканым боюнча жанагы 2 киши менен бияка келишкен.
өлкөнүн ал кездеги биринчи жетекчиси Аскар Акаевич, президентибиз, өлкөнүн премьер-министри Жумалиев. Анан ошол Ысык көл жөнүндө кеп болуптур. Ысык көлдөгү губернатор Жээнбеков болгон. Жусупбек Шарипович болчу. Анан мамлекеттик катчы да аралашкан болуу керек. Кыскасы максатында экен. Жанагыдай өтө эбегей чоң каражат, 2 миллиард доллар менен келет. Аны эмне кылышмак? Эми бул маселенин баш аягын алар мурда чуктап тиякта чечкен көрүнөт. Ал кишилерди азыр тааныштыруу аркылуу анан жетекчилер менен байланышып, эгерде оомийинде ишке ашып кетсе, келишмек көрүнөт да. Анан айтты, эртең бул кишилерди ошол көлгө алып барып келгенин айтат. Түндө ушунун баарын мага айтып берип отурду. Кыскасы мындай экен дейт. Бул жылкы деген дүйнөдөгү мына жан жаныбарлардын ичинен эң баалуусу да, асылы да ушул да. Эң тазасы дагы, асылы дагы туура. Өзгөчө кыргыз баласы үчүн бул өтө жакын да. Алтын өпкө жезганат деп Букан барата тукумун кыргыз баласы кошо туулгандай сыйлайт го. Чикен бул жагында жакшы билген да. Ушул жанагы адамдарды нандырса керек. Анан бүткүл дүйнөдө мына ушул бүгүнкү күндө дагы ошол тушта дагы чикен эми Европада жүрдү, Европада, өзгөчө Англияда, ошол Шотландия жагында, ошол Францияда абдан чоң ат чабыштар болду. Жанагы гүлүк жылкылар ушунчалык кымбат бааланат. Самолеттун баасына чыккан 300 миллион долларлык жылкылар болгон экен. Анан араб өлкөлөрүндө, Австралияда, мынакей жылкы ат чабыш ушул спорттун ушул түрү. Дүйнөдө мына футболдон кийинки адамды эң көп жыйнаган спорттун түрү экен. Эми спорттун, футболдун эми кирешелүү жагын карап көрүңүз. Ушунун баарын чикен ойлоп отуруп, жылкы баласы биздин жерге абдан ылайыкташкан. Бул эми салкынды жакшы көргөн жаныбар да, эч убакта ысыкты сүйбөйт. Биздин жайлоолор, биздин жана катыш чөбүбүз. Кыргыздын жеринин шарты абдан жылкы өстүрүүгө ушунчалык мыкты да. Шунун баарына жанагы кишилерди нандырган көрүнөт. Анан анын ичинен карап отурушуп ошол Ысык көлдү туура көргөн экен. Кыскасы жанагы максат боюнча жанагы акча адегенде ошол жака келип кетип жылкыларды ошол араб жылкыларын, англис тукумундагы жылкыларды Европадагы, Америкадан, туштан, Япониядан алып келип биздин өзүбүздүн Түркмөнстандын жылкыларын алып келип теке жоомар телторот деп Манаста айтылган ахал текелерди, азыр ахал теке деп айтылат. Ушулардын баарын алып келип ушул жерге өстүрүп, аргындаштырып анан ошондой бир шумдуктар жаралмакта. Күлүктөрдүн баары. Эми андай тажрыйба бизде бар экен. Тиги Совет бийлигинин таңында эле бизде жылкы заводдор пайда болгон экен. Ошол Ысык көлдүн жана Чолпон Атадагы 54 жылкы завод дегенде жаңы кыргыз тукумун алып чыгышкан. Рапопорт деп уксаңыз керек. Ооба. Ал киши өтө белгилүү киши экен. Ада бекер эмес го. Ошол Россиядан келип Кызыл армия үчүн жанагы ачандар армиясы үчүн. Ошо жылкыны, күлүктөрдү, тулпарларды, аргымактарды даярдаш үчүн даярдашкан деңиз. Завод ачып, кыргыздын баягы нукура тоонун шартында жакшы жүргөн. Анан канча күн унаа катар урмса да чарчабаган жылкылар менен жанагы күлүк жылкыларды аргындаштырып, чындыгында ошондой тукум чыккан. Кыргыз жылкысы деген жаңы жылкынын тукуму чыккан. Андан кийин мына бирки Канттай Кочкорбаев ал кезде кеңеш колхозу деген кеңеш уксаңыз керек. Кочкорбаев деген ошонун биринчи башкармасы. Бул жерде дагы ошол жылкыны өстүрүп башташкан. Ошол англис тукумундагы мынакей орустун дондо данчак дешет экен, ошол тукумдагы жылкыларды алып келип, бул жылкы боюнча атамекендик, улуу атамекендик согушта адегенде кавалерия деген болгон да. Ушулардын башында жүргөн маршал Бужонри келген мына жерге келип,
bucağını gelip jaktırgan, moynuna tumar taktırgan. Gengeş kalkos жылкысы gер töbelden kıyın dep kalık akını uagındırdap жүрgөн. Жылкыларды өстүрүп, анан бүттү сойду ат чабышка салганда башка жерде баягы жылкылар байге берген эмес да. Ал эми кыргыздын биринчиден жеринин шарты, экинчиден жылкыга жакын эл болгондуктан биздин саяпкерлер жылкыны аябай жакшы билгендиктен. Ушунун баарын ойлоп отуруп алып келген экен. Значит, Ысык көлдө ошол Караколдун жанында жергенин ошол жака эл аралык стандарттагы чоң аэропорт болмок экен. Жана Боингтер учуп конгон. Аны менен ошол Европадан, дүйнөнүн кулун куштарынан биз жана күлүктөрдү алып келип, таптап, ончакты жылда чыгарып, мыктыларын анан эл аралык аукцион менен жана аны кайра сатып, эми жылкынын баасы жөнүндө айтып атпайбызбы? Бул бир багыты болмок экен. Экинчиден ушул дүйнөлүк стандарттагы чоң ипподром дейбиз го. Жанагы ат чаба турган ат майдан. Мына ошо ат майдан салынмак экен. Анан көп жылдан бери жана кеп кылып, бирок ишке ашпай келе жаткан көлдү айланта жанагы мынау түтүн тигүү болбойт да, темир жол салынмак. Жанагы ток менен жүрө турган унаа жүрмөк. Ана түтүндөн алыс болмок. Анан бүт көл өрөөнү туш-тушунан бай жол кирген жерлердин баарына шлагбаумдар коюп жабылып, себеби талап ошондой экен. Тазаганду жылкыны багуунун талап ошол экен. Көл аймагындагы бүт башка малдын баары, 4 түлүк мисалы. Уй болобу, кой болобу ал жерден толук чыгарылып кетмек да, ал бүт көл өрөөнү ушу жылкыга иштемек да. Ошо жылкы жей турган жанагы беде чөптү, эспартет чөптү, арпа менен сулууну абдан жылкы жакшы көргөн. Ушунун баарын өстүрүп, ушу жылкыга багыт алмакпыз. Андан тышкары бул жылкыны ушунчалык баалап, жанагы ал жагын баалаган менен жылкынын этин бизден башка эл билбейт, баалабайт. Ооба. Бир шумдук дем бул. Кыргыз менен казак эле билет да. Жылкынын ичетинде, жылкынын майында жанагы холестерин деген бале жок да. Мунун дарылык сапаты күчтүү да. Бирок диетологдор, жанагы адамдын узак жашасын эсептеген геронтологдор муну билбегендиктен атайын институттарда жок экен. Тооктун этин, коёндун этин, балыктын этин иликтеген институттар толтур экен дүйнөдө. Бирок жылкынын этинин пайдалуу зыяндуу жактарын атайлап изилдеген буда жок экен. Мына ошондой илимий мекем ачылмак. Анан андан да ашканы бул биенин сүтү да. Мына кийинки жылдары көрүп жүрөсүз го. Жазында мынакей бие саап баштары менен. Мына 1 айдан кийин башталат да, апрелдин аягында. Жылкынын сүтү азыр эң баалуу болбодубу? Ооба. Мына Тоо Ташта биеси барлардын баары байлап, элдин баары ошол жака барып сүт ичип айыгып атпайбы? Ал боюнча жанагы Чыңгыз Төрөкуловдун ою боюнча ошол жыл бою ошол биени саап, кымызын баягы аны сактоонун, даярдоонун технологиялары иштелип чыгып, кымыз боюнча институт ачылмак экен. Ушундай окумуштуулардын баары иштеп, ушунун баардыгы жылкыга иштеп, анан жанагыдай аргындаштыруунун, асылдандыруунун натыйжасында бир 5-10 жылдын ичинде биздин жылкылар ал жанагы Европадагы, Австралиядагы, башка континенттердеги чаап аткан ат чабыштарда таптакыр. Буга эми менин көзүм жетип турат, анткени биздин жайлоолор, биздин чөп сумдук да. А тигилер жанагы стойловое содержание дейт, алар жанагы байкушту көлөккөгө багып, сарайдан чыгарбай, бираз эле машыктырып сууткан учурда алып чыкпаса, жылкы камалып жатат да. Бизде эркин да. Бизде күлүк жылкыларды жайын жедирет. Агай, мынагы жылкычынын баласымын деп айтып атпайсызбы? Анан баягы байыркы мезгилдерде эле кыргыздар жылкыны Октябрь революциясынан мурда деле кыргыздын бир топ байлары, Балбайдын, берки Боронбайлардын, Чыныбайлардын, көлдө жашаган байлардын 20 миңге чейин жылкылары болгондугу тууралуу айтылып да жүрөт да. Ал тургай бүгүнкү күндөгү деле биздин жанагы жакшы олигарх жигиттерибиздин дагы 10 миң жылкылары ошо арпа аксайларда
багылат деп айтылып жүрөт да. Анан чыны менен ошол эгерде Чыңгыз агайдын алып келген проекти иштеп калса, анда Кыргызстандын ушул көл кылаасы, балким Нарындын да бир топ жери ошо жылкыга өтмөк экенбиз да. Эмне себептен бул проекти кабыл алынбай калды? Инвесторлорго жакпай калдыбы же кандай себеби бар бекен, ушуну изилдеп көрдүңүзбү? Бул өзүң айткандай, адегенде Кыргызстандын бир облусу көл аймагы. Анын жайлоолору менен кыштоолору, ошол жылкы чарбаларына иштеп баштагандан кийин бул дүйнөгө таанылмакта. Эң биринчи иретте биз жанагы күлүктөрдү таптап, эл аралык аукциондо сата баштамакпыз. Ат спорту өнүкмөк. Анан ат туризми абдан өнүкмөк. Абдан өнүкмөк. Ички мынакей өзүбүздүн кыргыз баласы эркек төрөлгөндөн эле жоокер болсун деп аны атка мингизип, чыйрак, бышык кылып чыгарган да. Тайга минип кичинекейинен эле ошондой көнгөн да. Анан бул бир идеологияга алмашмакта. Бүгүнкү күндөгү жанагы оорунун көбү дагы ошол ат минбегенден чыгып атат да. Бул бир шумдук болмокта. Эл аралык туризм бул биздин жерибизде абдан гүлдөмөк. Анан жанагы көлдүн өзүнүн айланасы эле канча миң жылкыны батырмакта. Башка малды алып кеткенден кийин, төрттүлүктүн башка түрлөрү өтүп кеткенден кийин ушул камбарата калмактагы жалаң камбарата менен жана айтып атпаймынбы, алардын талабы боюнча алар жана шлагбаум коюп башканы өткөрбөйт экен да. Ошондой талап бар экен. Жана таза кандуу деген түшүнүк бар. Муну билсеңиз керек. Аны бузбайт да. Эми жана көчөдө карап отурсаңыз бир иттин бир шумдук түрлөрү пайда болбодубу? Ал жылкыда дагы жана кан оошуп, кан бузулмак да. Эми анын мыктыларын, эми күлүк деген миңден бири чыгат. А күлүк болбогонун эмне кылабыз? Күлүк болбогонун этке даярдайбыз. Жылкынын этин даярдамакпыз. Саганга даярдамакпыз, жана кымызды сатмакпыз, этин сатмакпыз. Бүткүл дүйнө ошол жылкыга оомок. Кыргызстан жылкы менен абдан чоң аты чыкмакта. Анан өзүң айтып аткан жанагы бүгүнкү күндө биздин байларыбыздын албетте ошол акчалуу шарты бар, мүмкүнчүлүгү бар адамдардын канагы иши болуп калды. Алар жылкы кармаганга, жылкы бактырганга, жанагы саяпкерди жалдаганга, анын тойтун кармаганга акчалуу адамдардын баардыгы азыр жылкыны кармап атат. Ошол Россиядан, Европадан, Польшадан бир шумдук аттарды алып келип, жанагы өзгөчө улака күчтүү аттарды жасап, байкап атасызбы, жанагы адамдын тилин түшүнүп турган аттар пайда болду. Улакчы жерден улакты еңип атканда ошо жата калып, анан чал куйруктай улак колго тийгенден тет жака сызып жөнөп. Бул асылдык ушундай эң акылдуу жаныбар да. Баарын көнөт. Ат бийлейт. Адамдай бийлеген аттар бар да. Шундук аттар бар. Мына циркте көрүп жүрөбүз го. Ушунун баардыгы чыкмакта. Анан жылкы боюнча эми бир шундукта Кыргызда жылкынын мына өңү бар да. Муну Дастан Исламович бир жерде бир жазыптыр. Жылкынын ушул өңү боюнча 27 түсү бар деп, 27-ни санаптыр эми ал болгону Манасипосунан алып санап атканы. Эми жылкынын жанагы эми батыштын жылкылары көбүнчө жанагы чалыш келет дагы күрөң жылкылар болот да өңү. Эми Кыргызда тору, карагер, кула, жерде, чабдар, боз, ак деп жанагы кызыл дейт ошону. Мен карап отурсам, өң түстүн баары айтылган, бир гана жашыл айтылбайт экен. Жашыл ат деген жок экен. Ушул эмнеге байланыштуу билбедим. Мына эки чөп эми көк жашыл болуп турат да, балким ошо чөптүн өңү болбосо, башка баардык өң жылкы баласында бар экен. Башка малдан айырмаланган Кудай ата. Чөптү деле жашыл болуп турганы менен көк деп коебуз го. Эми аны биз көк деп айтабыз. Көк аттар бар, буурулдар бар, карагерлер бар. Каралат, саралат, торалаттардын баарысы бар. Бирок ушул жашылдан башка түс бүт бар экен. Бул эмнеден кабар берет? Биз жылкы менен ушунча жакын болгонубуздан кабар берет да, чыны менен ошондой экен да. Анан азыр жанагы биздин байларыбыздын эми болсун ал жорго таптаган,
күлүк сууткан бүт ушулардын иши болуп калды да. Эгерде жанагыдай жолго коюлуп калган болсо, бизге башка жанагы араптар жерден алган мунайды сатып коюп отурбайбы байып? Биз ошол жылкыны таптап, жылкыны минип, жылкыны сатып коюп гана кымызын ичип, этин жеп, жылкы менен эчтеке кылбай, өнөр жайында кийирбей, булгабай ошол менен атагы чыкмак экен. Анан жанагы сиз берген суроого келейин. Бул эң түйүндүү маселе ушул. Чыңгыз Төрөкулович бардык жерде болуп, бардык адамдар менен баарлашып, эң башкы, эң жогорку кызмат адамдары менен мамиледе жүргөн киши да. Мына СССРдин биринчи президенти Горбачев башкулуктан эмес, башкан эмес, эң биринчи кеңешчи кылып ушу кишини алып, Кытайга визитинде жанына алып жүрүп, бул киши менен жакын жүргөн да. Бул кишинин сөзү каяка болбосун өтүп турган. Өзүнүн Орто Азиясында болуп, түрк дүйнөсүндө бул кишинин кадыры баркы өтө бийик эле да. Анан бул киши жанагы биздеги Кыргызды кургуйга сүйрөп бараткан Кумтөр деген бале болбодубу? Бул алтын деген бизди бир акыры азапка салат го. Алтындан тынчбай келетебиз да. Эми ошол башталып Кумтөр жылып кеткенин көрүп, менин мындай жаман оюмда бул киши Кумтөрдү токтотуунун бир альтернативасы, бир жолу катары ушуну алып келген экен да. Себеби Кумтөрдөн ала турган кирешеден бул ашык киреше берип, анан жанагыдай табиятты талкалап бузуп атпайбы? Мынакей 2 күндүн биринде жер көчүп кетип, жердин астында сөөгү алынбай кишилер калып атат, тоо бузулуп, суу бузулуп атат. Жалаң жанагы акчасын алып жерди булгап аткандардын аны менен жумушу да болбой калды да. Муну бул киши түшүнгөн экен. Анан ушуну алып келсем, жетекчилериме ушуну жайсам, ушунун кирешели экенин айтсам, мынакей 2 миллиард доллар деген оңой каражат эмес да. Ушуну баштап алсак, анан бул Кумтөрдү токтотот го деп. Анткени ал талап боюнча жанагыдай кен касылып, жерди жарып, жанагыдай уузаттар бар жерге жылкыны жолотпойт да. Ошону жаптыруу талабы болмок экен да. Вот ошого альтернатива катары муну сунуштаган экен да. Демек биздин бийлик эле тилекке каршы баягы жадырап жайнаган Казат Акматов 2-3 күндөн мага жанагыдай жаман кабарды угузду. Чекемдер тияка барып келишти. Кыскасы баягы сунуштан колдоо тапкан жок. Дагы антиш керек, минтиш керек дегендей ой айтылды. Өзү негизи баштан аяк Чыңгыз Төрөкулович 3 жолу ушундай чоң сунуш менен келген. Мынагы Манас аэропортун Орто Азиядагы эң чоң аэропортку айландыруу боюнча да бир сунуш менен келген. Бу дагы ошол кездеги бийлик тарабынан көп колдоо тапкан эмес. Бул аэропортту Манас деп атаганга да Чыңгыз агай кишинин сунушу бул киши орусча, кыргызча макаласы жазган. Мен кишинин орусча макалаларын, орусча сүйлөгөн сөздөрүн которуп жүргөн кишимин. Кыргызда Киртак деген мекемеде ТАСС. Ошол жерде иштеп, кишинин сөздөрү абдан татаал болор эле, ойлору өтө терең болор эле, сүйлөмдөрү узун болор эле. Мен Москванын жогорку советине чейин барып, кишинин ал ошол жакта сессияда сүйлөгөн сөздөрүн чейин которуп жүргөм да. Анан бизде жанагы маселе ошо боюнча жабыкпойдон калды. Анысы да колдогон жок, андан башка дагы сунушу болгон. Ушуну менен бул кишини биз таптакыр тосуп салдык. Анан элчи катары чоң адам, чоң сунуштар менен, чоң иштер менен келген экен. Өзгөчө мынабу аргымак деп биз атап койгон жанагы долбоор абдан башкача болмок да. Эми ага биз кайсы убакта барабыз, качан болобуз, жөн эле ойлоп отуруп жүрөгүн канайт да. Бул киши анын баарын эсебин алып, маселесин чечип, табиятын, тияк биягынын баарын чыгаргандан келди да. Ал жөн эле бир кишилер келбейт да жанагы сөз менен. Анан Казат Акматов дагы айтат, менимче булардын жеке кызыкчылыгына каршы келип калдыбы,
же бул кишинин ушунчалык таанымал болуп кетишинен чөчүп атабы. Мен азырынча түшүнбөдүм. Ушундай тосуп койгон экен дегенди айтты. Бирок мен кийин ойлонуп отуруп, айрым адамдар менен кеңешип да көрдүм. Бул кишинин өз баласы Аскар Айтматов ошол кезде бизде кийин Тышкы иштер министрлигинде иштей калып жүрдү да. Баягы жакында сурап, ушундай долбоор уктуң беле десе, уккам деди. Ал кичине жабык долбоор болчу. Бүттүги жерди жаап ушундай кылмак мен билгем деп ошентип айтып атат да. Мунун болгону чын. Бирок коомчулукта бул көп айтылган жок. Аны атайлап тиги Казат Акматов деле кийин кеп кылган жок. Ушул экөөбүздүн ортобузда ушу ойдон калды. Балким билгендер бар. Ошол эле мезгилде дагы баягы айтыла калып жүрчү да, жанагы Кумтөрдөн мурда Сиябека деген компания бар эмес беле? Ошону Чикенин уулу Санжар алып келген деп да жүрүшөт го. Бул мындай ушактар толтурат эмке. Эми бир адам билип айтат, бири көрүп үйрөт, бири көрбөй үйрөт дейт го. Ар кандай болушу мүмкүн, бирок кандай болгондо да ошол алтынды казып алуу керек деген сунушта балким агише ошол алтынын алсак, ошол алтындын бир элге кереги тийсе, а жерде алтындын көп кору бар экен, жаман ой менен башталган жок да. Бирок аны бузуп, буруп койгондордон бале болду да. Ага жанагы 500 барактан турган негиздеме жазып, элдин башын катырыштын кереги жок эле да. Бул жеп жеңил болчу да. Келген инвесторго ушу жерден 10 кило алтын алсаң, 5 килим бизге бересиң, биздин банкка салып коесуң. 10 тонна алсаң, 5 тоннасын коюп коесуң. Калганын кандай иштетесиң, эмне кыласың, өзүң ишиң деген эң жөнөкөй схема менен иштешибиз керек деп. Бизге теңин бер. Биздин жерден алып атасың. Калганын алып кет. Жога кандай кылды? Татаал бир формулаларга салып, анан кирешенин эсебинен дегенди алып чыгып, ошентип алдап отуруп, тигине муну кылып отурушуп, бул акыры мынча чыгаша кетти деп, анан чыгашасын кирешеден көп кылып коюп эле. Аны биз эсептеген жокпуз да. Анын баары жабык да. Биз кирешени азалдык дейт, ал жашырат, айтпайт да, анысын билдирбейт да. Демек, арам адамдардын арам максатына кетип баратканын бул киши байкады да, байкады. Ал киши жакшы ой менен ошолорду балким сунуштаган чыгар башында. Келип, аймак кишинин жана ар бир майда баратына кийлигише албайт эле да. Тазараак болуш керек эле да. Көзөмөл деген жакшы болуш керек эле. Жок, жанагы эл аралык шумпайларга алдаттык. Анан алардан өзүбүздүн ички шумпайлар ашып кетти. Мына бүгүнкү күнгө чейин ушул чыр басылбай келиппи. Мына көчө 2-марттагы ушул жердеги ызычуу митинг мына ошонун улантысы. Бул эмне менен бүтөт дагы да билбейбиз. Дагы да айтпайт. Дагы эле бүдөмүк, дагы эле. Мына ушуну байкаганда улуу киши алып тынбай, алтын деген ал дагы тын деген сөз экен да. Бу кара жерге кирсин, буга жолобойлу деп ошону жаптырам деп жанагын алып келген экен. Бул шундук долбоор болгон. Өзү негизи чынында эле баягы мен дагы биринчи жолу угуп атам бул ушундай долбоор болгондугун. Кыргызстандын көп эле элдери бул долбоорду билбесе керек. Эч жерде кеп боло элек. Анан бул бир жагы, экинчи жагы эгер мүмкүнчүлүк болуп калса, келечекте деле бул долбоорду кайра жандандыруучу долбоорго деп ойлойм да. Мүмкүнчүлүк болсо. Үчүн Чикемкиндей кадыр бар. Жана сиз экөөбүз айтып аткандай Чикемкиндей терең билим, жылкы дегенди түшүнүү, кыргызды түшүнүү, элди түшүнүү, адамды түшүнүү андай деңгээл бизде жок. Биздики бүгүнкү күн менен жашап атабыз да. Эртеңкини ойлогонубуз жок да. Анан дагы бул эми бул мамлекеттик деңгээлде ошол Бельгияда, Бенелюкс мамлекеттеринде элчи болуп турган мезгилде ошол жактан инвестор таап келип, анан ошол бул Кумтөргө альтернатива катары ушул проектти киргизем дегенде биздин жетекчилер болбой койгон экен да. Мен ойлодум эле, балким инвесторго жакпай калдыбы деп. Бирок Кыргызстанга келген чет элдик кандай гана адам болбосун, Ысык көлгө бир баргандан кийин кайра келе бергиси келет. Ушундай ашык болуп калгандарын, кыргыз жери, кыргыздын фейлине ашык болгондорун айтып эле жүрүшөт да. Туура да Темке. Эми бул менин өзүмдүн жеке оюм. Мен эми майда деңгээлдеги мамлекеттик майда кызматкермин.
Чыңгыз Төрөкулович менен бир отуруп бир гана жолу чай ичкен учурум болду. Ушул Абылдажан Акматалиев деген курсташым бар, академик. Ал эң жакын жүргөн кишилердин бири. Ошондо гана жакын отуруп байкоого болду. Мен билген жокмун, аралашкан жокмун. Ал кечтеги президентибиз, премьерлерибиз, башка мамлекетти башкарып турган адамдарыбыз эмне ойлоду, эмне айтты. Бул эми ачык маселе, бирок менин жаман оюм так ушундай болгон деп ойлойм. Мунун болгону чын. Алыке, мен майда уровендеги, майда деңгээлдеги чиновникмин деп атпайсызбы? Ошол эле мезгилде сиз билесиз да, чикем жөнөкөй адамдар менен деле жакшы мамиледе болгон. Ошолордун бирин өзүңүз да айтып жүрөсүз. Жанагы Темиралы Кунашев деген котормочу, жазуучу, гитарист, кыргыз күүлөрүн гитарада баягы гитарага салып чертип жүргөн замандашыбыз бар да. Бар экенде. Анан ушул киши дагы мындай караганда бир карапайым эле көчөдө жүргөн бир кыргыздын баласы. Бирок ошол адам менен тетиги президенттер менен сүйлөшүп жүргөн Чыңгыз агайдын ортосундагы мамилеси тууралуу да айтып каласыз да, ушуну дагы токтоло кетсеңиз. Бул өтө кызык жагдай да, Темке. Эми көпчүлүгү чикемди ойлойт. Чикем эми ушул дүйнөлүк жүктү көтөрүп, кыргыз элинин атынан ошол Москвада жыйындарда жүрүп, анан биякта деле аз эле болуп жүрдү да. Анан кийин кишини улгайып калган учурунда баягы элге аралашып атканы болбосо, ал учурунда бул кишини жанынан учурашып, жанында болгон адамдар өтө аз эле болгон да. Бул кишини көрчү эмес да эл. Ушундай бийик адам эле, бийик жүргөн эле да. Анан эми ошондон улам ар кимде ой кетет экен, бул киши баягы бийликтегилер менен, анан чоң адамдар менен гана мамиле кылып жүргөн экен. Анан карапайым адамдардан алыс болгон экен деген ой бар да. Анан бул киши карапайым адамдарга жакын жүргөн учурлары болгон. Бирок муну көпчүлүк биле бербейт. Албетте мен айылында баягы шекерге барган учурларда тууган туушкандар менен пендечилик дегендей мындай иштери катышы болсо керек да. Анан жарагы чындыгында таланттуу жигитке, өтө карапайым жигитке, Темиралы Кунашев деген. Мына ошону менен өтө жакын мамиледе болгонун да көп эл билбейт. Айтылган эмес. Мен ушул жана 90 жылдыгында ушундай нерселер, ушундай жактар, ушул адамдын ушундай айкөлдүктөрү, кылган жакшылыктары айтылса деп ойлоп жүрчүмүн да. Ошонун көп айтылбай калды. Ошонун бирөө ушул Темиралы Кунашев. Темиралы Кунашев мына бүгүнкү күндө дагы бар. Мен аны менен кийинки кездерде кичине жакын мамиледе болуп жүрөм. Куранды кыргызчалап которуп чыгып, мен ошого редактор болуп, азыр эми ошону коомчулукка сунуштаган турабыз. Ошол Темиралы Кунашев өзү жогорку билимди албаптыр. Анан орто мектепти эле бүткөн. Өзү орто мектепти бүтөт. Анан өзү абдан зээндүү экен. Анан өзүнүн ата-энеси дагы эмес. Ошол айылда бир кичине табыпчылык кылып жүргөн Оңолбү деген бир байбиче. Ошонун баласы менен ойноп жүрөт экен. Анан ушуну байкайт экен дагы. Бул өзү Аксыдан болот. Анан ошол Алабок Аксы тараптагы абдан белгилүү диний аалымдар, жанагы кары дейт турбайбы? Кары дейт. Ушундай абдан белгилүү адамдардын колуна берет. Анан ушул жатка өлгөн адамды кары деп коет. Диний билимди бул ошолордон алат. Ошо Куранга өтүп кетип бир 6 жыл, 7 жыл жалаң ушул араб тилин бул абдан үйрөнүп чыгат. Биздин молдокелер азыр сырттан окуп келип атат. Араб борборлорунан окуп атат. Бухара, Ташкенттерден окуп келип атпайбы? Илгери бул Уфадан окучу экен. Анан бул жөн эле ошондой жанагыдай билимдүү кишилерден билим алат. Анан мунун артынан түшүп калат. А кезде биз эми баягы атеисттик өлкө элек да. Анан бул ушул динге берилип кеткен экен. Анан элдин баарын окутуп, динди жайылтып атат деп, мунун артынан жанагы биздин а кезде КГБлар түшүп калгандан кийин бул качып 2 жыл Рыспай Абдыкадыров менен обончу. Ошону менен 2 жыл жашынып, ошонун үйүндө жашайт. Ошто жүрөт. Анын турмушун көрөт. Анан бул өзү музыка жагынан дагы ушунчалык чоң
ышкыбоз эле эмес, өзүнчө чыгарган, өзгөчө жанагы гитара деген аспапты жакшы ойногон жигит да. Анан жанагы айненеси ойлойт дагы ушул баланын кичине бир атагы чыкса болот эле. Муну эми ким буга жардам берет деп ойлоп отуруп, Чыңгыз Төрөкулучка келип айткан экен. Ал тургай кызын алып берип күйөө бала кылып алыптыр муну. Ушундай бир бизде бир жигит бар. Менин күйөө балам. Чыңгыз ушул баланы бир көрбөйсүзбү? Анан ушунун бир багын ачпайсызбы? Анан мына деп анан кыскасы Чыңгыз Төрөкулуч менен таанышат, сүйлөшүп көрөт. Ошол күндөн тартып Чыңгыз Төрөкулуч өтө жакын жүргөн экен муну менен. Муну билбейбиз да көбүбүз. Биз эми ошол жанагы айтып аткан Казат менен же болбосо Абдылдажан менен катышып жүргөн экен, Болошамшиев менен мамилеси болгон экен дегенди билчүбүз да. Бул көп жолу барат. Анан буга кеңеш берет. Сен ушул Куран боюнча дегеле мусулман цивилизациясы боюнча бир шумдуктарды айтып атасың деп экөө көп кеңешип көрүп. Анан сен жогорку билимиң жок экен. Бирок бир кичинекей иштеп көрбөйсүңбү деп анан Илимдер академиясына кезде койчуйуп президент болуп турса керек. Телефон чалып эле алгыла могу керек силерге. Силерде ушул араб тилин кыйратып билгениңер деле жок болуш керек деп бул кишини орноштуруп салат. Ошол жерде кол жазма фондусунда жанагы Омар Соронов деген да бир мыкты агабыз бар, ажат иштеп жүргөн. Ошонун жанында жүрүп Илимдер академиясына орношуп чикемдин күчү менен ал киши кичине илимге аралашат. Баягы кыргызча сабаттуулугун ого бетер арттырат. Анан ошентип турганда баягы Союз тарап калды да. Союз тарап Илимдер академиясы өзүнүн айласын таппай калды. Ошондой иш болуп калганда кайрадан жумушчу жок калат Темиралы. Анан кайрадан Чикеме барат. Чикем өзү угуп калганбы? Бул эми ал жөнүндө бир жакшы китеп жазды. Абдан бир көркөм сонун китеп жазып койду. Ал кишинин образын ушунча бериптир. Мен ушунча тамшанып окуп чыктым. Ошондо баарыздыгын жазат да. Анан кайра бул Темиралыны сен эми бул Кыргызстан ушинтип кыйналып атат. Элдин баары жумуш жок тентип калды. Сен эми жанагы өнөрүң менен жанбак эми. Сен эми алдагы Куран менен көп алыс барбай калдың окшойт. Бияктагы билими бар, диплому бар, молдокелерден талашпа. Сен эми мен бир жака жиберейин, ошол жака барып алда гитараң черт деп анан Түркиядагы тааныштарына белгилүү адамдарга дайындаптыр. Ошол жакта 11 жыл жүрүп, жанын багып, үй бүлөсүн багып, концерттерди берип, кийин Чикем ошол жерге барган учурда а кишини катыштырып Түркияда ушунча жүрүп келет. Бул кишинин музыкалык өнөрү да өтө бийик кетет. Бирок амал Темиралы Кунашев деген дагы таланттуу адамдар баягы өзүнүн көкүрөгүн койгулай бербейт экен. Бүгүнкү күндө биздин кыргыз коомчулугу, кыргыз маданияты анча тааныбайт. Бираз билгендери бар, бирок билбейт. Соңку 4 жылдан бери мунун орус тилинде ошол Ыйык Куран деген орус тилинде жазылган 2 китеби чыкты. Анын бирин Эгемберди Ирматов деген бизде тил комиссиянын төрагасы болуп турганда билет экен а киши. Өзү да Мухаммед пайгамбар деген поэма жазган киши ошонусун бизден чыгарды. Ал китеп жакшы кабыл алынды, орусча жазды. Андан кийин ошондой эле мындай жалпы карапайым адамдар үчүн ылайыктап дагы жазды. Анан кийинки убакта Куранга отурду. Куранга отуруп калган себебибиз айтат, эми бизде 2 таланттуу адамыбыз, 2 эл жазуучу, а дегенде биздин акын Эрнис Турсунов, анан кийин Надырбек Алымбеков. Бул кишилер Куранды кыргызчалаган экен, эми ал кишилер орус тилинен алып атат биринчиден. Ошондуктан кичине бул чыгармачыл адамдардыкы анча жете бербей атат. Ал эми молдокелер бир 4-5 чогулуп алып которуптур, ал эми кичине ашарга окшоп калыптыр. А кишилердин кемчилиги арабчасынан которгону менен а кишилер кичине кыргыздын тилинен бир аз чугак экен. Кыргызча бериш керек да, өзүң которуп аткан, жазып аткан тилиң жакшы билсең. Ошол жагынан бир аз кемчилиги бар экен. Ушуну карап отуруп, анан да бир автор бар экен, ал өзү өзбек улутундагы адам экен, ада кыргызча кемчилиги. Мен ушуну карап отуруп, мен ушуну Куранды которуп чыктым. Ушуга бир адабий редактор болуп бербейсизби деп менден сурангандан мен карап кичине пикирлеримди айтып,
экөөбүз ошону иштеп чыктык. Бирок ал Куран азырынча жарык көрүп басыла элек. Анын өзүнөн чыгарганга каражат да жок. Болгону жанагы мечитте кароолчу болуп өзүнүн карапайым күнүн көрүп атат. Бирок ал ошол ааламдык илими бар. Чыңгыз Төрөкулович менен жалаң ошол бийик деңгээлде сүйлөшкөн адам. А киши ушуну жанагыдай эки жолу чоң жардам бергенин айтты. Андан тышкары өзү менен замандаш катары пикирин угуп, жактырып, кубаттап, кеңештерин берип, ушундай колдоп жүргөн. Бул эмнени айтып атат? Бул улуу адамдын жанагыдай карапайым адамдар менен мамиледе болуп, айкөлдүк кылган, чыгармачылыгымга жардам бергенинен кабар берип атат. Азырынча биз билген эле ошо бир адам болуп атат да. Ошол чикем менен карапайым адам менен мамиле кылган. Балким башка да адамдар менен мамиледе жүргөндүр. Албетте, Чыңгыз Төрөкулович 80 жыл өмүр сүрдү. Өтө өкүнүчтүүсү ошол кишинин 80 жылдыгы мындай өтө электе жанагыдай капыстан ооруп калды дагы. Кандайдыр бир табышмактуу түрдө дүйнөдөн өтүп кетип калды. А кишинин 50 жылдыгы учурунда абдан жакшы өттү. 50 жылдыгы. Андан 60-70 жылдыктары а киши өзү да көңүлдөнгөн жок көрүнөт, жакшы өтпөй калды. Албетте чыгармалары чыгып турду, кинолор тартылып атты, спектакльдер коюлуп атты, ал киши жөнүндө абдан чоң кептер болуп атты. Бирок мына бүгүн мен бир эки нерсесин айтып атам. Ушул өңдүү нерселер, элди кызыктыра турган, чындыгында үлгү боло турган нерселер. Чикемдин деңгээлинде эч ким жокко, бирок баары бир биз мыктыбыз. Кыргызга жардам кылып жүрөм. Кыргыз элинин камчысын чаап атам, намысын коргоп атам деп жүргөндөр үчүн үлгү ала турган нерселер да мына мунун бардыгы. Бул өзү масштаб бийик да. Мына бирөө жанагы мамлекеттин деңгээлиндеги ишин айттым биринчисинде. Экинчисинде катарда карапайым адамга кылган жардамын айттым. Мен Темирал Кунашевди бүгүнкү күндө сиз экөөбүзгө окшоп галстук тагынбайт, карапайым жашайт, эл катары. Азыр ошол жанагы кайненеси убагында ошо кишине жер алып, арендалап, аны ошого бир мешит салып койгон экен. Ошо мешитте кароолчулук кылып атат. Ошо жана китептерди чыгарганга дагы ушу бирөөнүн жардамы менен жазылган китептер буйруса чыгып калар. Мына Чыңгыз агайыбыздын биз эл билбеген, биз билбеген эки бир жагын бүгүн ачып бердиңиз. Ана негизи кыргыз баласы биз сыймыктанган эң туу катар кармаган эки нерсебиз бар да, манасыбыз бар, анан ушу Чыңгыз агайыбыз. Муну баарыбыз айтабыз. Анан эми жана башында, сөздүн башында ушу сиздин манас боюнча баягы сенсация катары айткан эмеңиз менен баштадык элек. Ушул 43-жылы Берлинден чыккан манас тууралуу дагы биздин телекөрүүчүлөргө бир аз айтып берсеңиз. Бул өзү өтө кызык окуя. Мен Константин Кузьмич Юдахиндин окуп атканда көрүп калдым, бирок ал киши лекциядан алыстап калган үчүн экен. Кийин мен бул жерде иштеп атканда ошо кишинин 125 жылдыгына туш келип калдык дагы. Ошо кезде вице болуп Ниязалиева деген киши жаңы келип аткан, бизге куратор эле. Ошо киши келип калган учурда ушуну айта калдым. Бизде ушу кишинин быйыл 125 жыл болуп атат. Кыргызга 40 жыл кызмат кылып, кыргыздын сөзүнүн баарын жыйнап берип кетиптир. Муну кандай дейсиз десем, сөздүк түзүп берген адам дейбиз. Имал сөздүк түркологиядагы эң башкы сөздүк. Мамлекеттик сыйлык алган сөздүк башка элде жок. Кыргызды жакшы көрүп, кыргыздын нан тузун татып, ошо киши кыргызга кызмат кылып, мынакей сөөгү биздин жерде атат. Ошону кылып кетти. Өмүр бою жыйнаган архивин таштап кетти да. Айта калсам, ошо киши ал кездеги премьер-министрибиз Оторбаев болчу, барып айткан экен, өткөрүш керек дептир. Бирок эми баягы мен ойлогондой деңгээлде болбой калды. Кыргыз-орус мамилесин бириктирип, ушул улуу адамды кичине жакшыраак деңгээлде десек болгон, бирок 125 жылдыгын ошондо өткөрүп калдык. Сиз эмнени сурадыңыз эле азыр? Жанагы Германияда чыккан манас боюнча. Анан мен ошо 125 жылдыкка даярдык көрүп атып, ал кишинин архивин чачтым. Ага эч ким деле кызыкпай баягы толуп турган экен. Ошо папкалардын ичинен бир кичинекей кагазды таап алсам, ошо жерде
65 yılı Fransa'dan bir ilimpoz kişi gelgen eken dağı Yunus Aliyev degen akademik Yunus Aliyev rektör olup turgan oğak eken. Anan oşo kişi aytkan eken. Germaniyadan Manas çıkkan 43. yılı. Bilesiңер, bunu bilesizби? De ondan giyin oşonu salıbı, ondan a kişi başına Konstantin Kuzmiç Yudakin'e yazıp bergen eken. Anan oşo boyunca mı bilgen kişilerde az görünüyor. Oşo kişinin jana arxivinde turgan eken. Bayağını alıp anan oğuzum açılıp tangalıp bu 43. yılı Ester menen soğuş жүрüp atsa. Berlinden bu Manasты çıkarıp Gitlerim ne mınday. Devanan oylap oturup biz de hazır emi arganda ayta berебиз go, tarixka teşebiz bar joğu dele. Biz özü arı ekenbiz, arı öyle ekenbiz. Nemis menen kişine kanımız jakındayt eken. Gitler bizdin kitabında жазып ketken eken dey berебиз tanan. Bir jurnalistler menen gep kılıp oturup uşunu gep kılsam, siz emin üçün oşonday dep oyloyuz. 43. yılı soğuş tiyaktı göstöy hop Nemisler jеңилерinde gözü жетip atkanda aylası ketkende dep koydum da bu Gitler emne kıların bilbey Manastın arbağına bir jalınıp köröyün dep 43. yılı Manastı çıkarıp jörgen Turbay Berlinde. Desem oşo giyin çıkıp ketip oşonday söz boldu da bul içine mınday tamaşomdongon söz bolgonu menen alarga şu aytıp atpayım Birok 41. yılı Moskvanın aldığında Nemis girip gelgende alıp koyordu. Pamfilov diviziyası mınakay Kırgız menen Kazak'tan kuralgan. Başında diviziyanın komandiri olup Kırgız'dın komissarı General Pamfilov başkargan diviziya oşonu tosup janağı 28 Bahatır oşonu derdik körsetip oş yerge varıp Sayakbay Manas'ta aytıp küpüldöp. Oşonda Manas'ın arbağı düşüp Stalin'ge batasını berip koyup dur murdarak Stalin Manastın batasını alıp yiyip Gitler geç kalıptır desem oşonu tamaşalıp aytıp жүрөт. Açınına gelgende 43. yıllar çındığında janagıday oğur uçur eken. Anam balkim anın kanday jagı var. Bizde Betalman dep aytılat oşonun tigi janagı aytıp bergen kişi. Bul kişi soğuşta жүрüp özlörünçө janagı legion tüzüp bölüngöndür eken. Türk legionu da. Türk legionu tüzüp, legiondun başçısı bir Kazakça Tatar bolsa gerek. Bu kişi oşonun orunbasarı Kırgızdan bargan mıktı. Nemis tilin jakşı bilgen kişi. Satar Almanbetov деген жумгалдык kişi bolgon dep aytышат da, Satar Almanbetov dedinizbi? Oşo kişi eken. Anan al Gitler'in öz emes Gebels kabul algan eken bunu. Kabul alıp anan oyloңуз. Soğuş жүрüp atkан убakта Manastı çıkara koyuş. Oşentip Manastın bir 70 betke jakın Latin harfimenen basılgan Manası 43. yılı Berlinden çıkat. Mına mende tura tuşum. Manas Semetey dep eki bölügün çıkarışkanda. Eki bölükten eken. Al 43. yılı janagı işini kabul alıp çıkkan için. Birok bu işini bir jakşı bilgen biröөгө jolugam dep izdep жүрөm. Şol jana Betalman degen bulemi pseudonimat da janagı oşonu menen berilgen, Latin harfinde tilgen çıkkan. Oşo bizge kandaydır gelip kalıp men anı Kuzmiç'tin arxivinen taap alıp anan karmap bir top baya Manas disildeyim anı munanı bileyim degenderge aytsam taң kalıp atışat. Akademik Askar Çuktayişke görсөтсөм kokуй munu köp ayta görbe. Mındaydı. Devir baleket bolup ketmesin. Yeti dep koy. Özü negizi 1885 yılı bayağı Radlov gelip жазып ketken variantı oşo 1885 yılı Leipzig degen şaharda nemis tilinden kotorup çıkargan eken. Anan Sankt-Peterburg'da bayağı Kiril tamgası menen Kırgız tilinde dagы Sankt-Peterburg'da basıp çıkargan eken de жазып alganınça. Balkim oşondan bu bayağı Latin alfabeti menen balkim oşol Radlov жазып ketken variant bu je bolboso janagı Satar Almanbetov degen özü Manas aytkan adamdı. Bu da kızık mesele bolup atat. To'g'ri Temke, mana Manas jönündө ma'lumattın baарын çoğultup жүрgen adamsın. Manaska baylanıştуу nersenin baарын izdep barbagan jerin kalbay keletat go. Birok men janagı ma'lumat internetke çıktı. Okudu birok hazır Manas akademiyası bolup atat. Tiyakta tigi bu var. Bu şo kaysı variant.
деп бир кызыгып артынан түшкөн бүгүнкү күнгө чейин бирөө болгон жок. Бирөө кызыккан жери жок. Негизи мунун бир жагы баягы Германия менен Советтер Союзу душман болуп согушуп аткан мезгилде чыгып атпайбы? Анан биздин окумуштууларды мунун артынан түшпөгөнүнүн бир себеби катары мен ойлойм ушул. Эми душмандардын чыгаргандыр да аны эмнеге изилдемек элек дегендей дагы мамиле кылып коюшу мүмкүнбү деп ойлойм да. Эми ал мындай орой айтканда надандыкты антпеш керек да. Ал бул илим үчүн, маалымат үчүн ал керек. Бирок ошол текстти тиги каяктан алганын ал анча оор маселе эмес. Мынакей тиги жерде турат. Салыштырып койсо кайсы папкада экенин менден сураса мен барып таап берем мисалы. Аны алып чыгып биздеги белгилүү варианттардын көбү Кудай ашыгы чыккансып атат. Анан мына ошону менен нан жеп жүргөн, изилдеп жүргөн, иликтеп жүргөндөр салыштырып койсо болот эле да. Биздин Илимдер академиясында Манас сектору болгондо акыркы кезде эле жок болуп калбадыбы? Азыр бөлүм болуп иштеп атат. Азыр ошол бөлүмдөгүлөр деле муну карап салыштырып коюшса болот да. Алке сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Себеби бүгүн эң негизгиси Чыңгыз Дөрөкулович Айтматов тууралуу элге белгисиз болгон эки бир жакшы окуяны айтып бердиңиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү биздин маектешибиз Кыргыз Республикасынын президентинин алдындагы мамлекеттик тил комиссиясынын бөлүм башчысы Аалы Молдоканов агай болду. Сизге чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Жанагы өзүңүз редактор болуп дайындап аткан китептериңиздин ошол Темиралы Кунашевдин өзү жеке которгон Кураны, Чыңгыз агай жөнүндө, Рыспай Абдыкадыров жөнүндө жазган эскерүү китеби дагы Кудай буйруса биздин телекөрүүчүлөрдүн, кыргыз китеп сүйүүчүлөрдүн колуна тийип калар. Сизге терең ыраазычылык. Рахмат, эмке рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, шуну менен бүгүнкү берүүбүз соңуна чыкты. Кийинки көрсөтүүлөрүбүздө жолукканга чейин аман туруңуздар. Кара деңиз боюнда борго чаң чыгат. Оргоган чаңды көргөндө эмне кеңиң жан чыгат. Атаңдын көрүнүн оргоган чаңды караса